Ар бир кыргызга ушундай үй насип кылсын туугандар. Амин деп дуа кылып коюңуздар. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечной надеждой согреет. Көрүп төрүнөт дегендей мынакей потолоктун бийиктигине бир баа бериңиздер туугандар. Потолок бийик потолок 4 метрге бир аз жетпей калат экен. Дизайнерский люстралардын баары орнотулган. Бул жагында болсо кенен кожойкелер үчүн ашкана бөлмөсү орун алган. Жылытуу системасы водяной теплый пол болуп калат. Полдордун баары ламинант. Кенен жалпысынан 145 чарчы метр түзөт. Документ жактан эч кандай маселеси жок экен. Кызыл китеп жана башка тиешелүү документтердин баары колдо. Дароо сиздин каттооңузга өткөзүп берет. Ошондой эле эгерде сизде Бишкек шаарында 3 бөлмөлүү батири болсо, кирип туруп эле жашай турган варианттар болсо, алмашуу варианттары каралат. 3 бөлмөлүү батирилерге туугандар. Мынакей бул жагында чакан гардероб, кийинкиси болсо, кийинки бөлмөбүз болсо, бул жагында дагы бир уктоочу бөлмөсү орун алган экен. Ал эми кийинки бөлмөбүзгө бара турган болсок, чындыгында проект өтө жакшынакай болуп салынган экен. Мынакей дагы бир уктоочу бөлмөсү орун алган. Жалпы санузелибиз бул жагында болуп аткан. Санузел өтө кенен, жайгашкан жери Новопокровканын так Борбордук көчөсүнөн 3-чү линиясында болуп аткан туугандар. Ата-энелер үчүн бул жагында чакан уктоочу бөлмө. Баасы 169 000 доллар. Эми ушул бааны чындыгында татыктуу коюлду десек жаңылышпайбыз, анткени үй чындыгында сапаттуу кылып салынганы мен мактап ойлогоюн өзү эле көрүнүп турат. Дагы сүйлөшүү, содалашуу жолдору бар. Ошондой эле алмашуу варианттары 3 бөлмөлүү Бишкек шаарынан батирге каралат. Тураган жаңы салынган үйүбүз 145 чарчы метр түзөт. Жалпы аянты мынакей тегерете ушундай 360 видео көзөмөл камераларынын баардыгы орнотулган. Эшигинин алдын баары тең ушундай евро бурчаткалар менен төшөлгөн экен. Кенен 3-4 автоунаа бата турган орундуктардын баардыгы каралган туугандар. Мынакей граниттер менен ушундай сырттардын баары коздолгон. Эми бул жерине бир баа берип коюңуздар туугандар. Ушул очокана шурдай кылып отундардын баарын тең шыгырат туруп тизген экен. Эми үйдү салган адам чындыгында эмгекчил, чындыгында эмгекти сүйгөн адам десек жаңылышпайбыз да. Мынакей татынакай болгон навестердин баардыгы орун алган. Азыр үйдүн ички обзорун сиздерге бир көрсөтүп коелу. Тегерете ушундай бийик 20лык песка блок менен тосмолордун баарын тең тоскон дагы ушундай болгон татынакай болгон балатылардын баарын тең зыңкыйтып. Тегерете ушундай бийик 20лык песка блок менен тосмолордун баарын тең тоскон дагы ушундай болгон татынакай болгон балатылардын баарын тең зыңкыйтып тигип койгон экен. Септиктердин баары казылып, водяной теплый пол экен туугандар. Жалпысынан мынакей сырттардын баары ушундай жидкий травертин менен кооздолуп жасалган экен.